Караңарда мына үйлөнбөгөн жигиттер бар, турмушка чыкпагандар бар. Машалла айтасың, я Алла, сен буйругуң менен сен пешенеме жазган кыз келет. Бирок мага субхана имандуусун, субханалла өзүм көңүлүмө жакканын, жүрөгүмө жакканын бер. Дедиң дагы машалла эмне кылдың? Дуа кылдың, ниетиңди оңдодуң, Алла сен каалаганды берет. Караңыз кандай нерсе. Караңыз сиз ниет кылдыңыз, бирок эмнедир берилбей атат, жок болуп атат субханалла. Анда сиз дагы бир нерсе кыласыз. Дейсиз. Демек азыркы мезгилде Алла Таала мен пешенеме ырыскымда бүгүнкү күнгө жазбаптыр. Ушул убакка эмескен. Иншалла Алла мага жакшысын даярдап турат. Жашооңдо бир нерсе бузулуп кетти, ажырашуу болду, дагы бир нерсе болду. Эмне болду? Эми ниетти оңдошуң керек экен. Эмнекен? Алла мен күнөө менден кетти, мен себептен ушундай болду Алла. Деп туруп, мындан жакшырагын, авал мен түшүнө турганын, мен жолум туура жолду мага көрсөтө турган, жашоомдо жан шерик боло турганын берерсиң Алла деп, эмнеге ниет кылыш керек экен. Адамдар жакшы ниет кылганды үйрөнүш керек экен. Бул да өзүнчө бир илим экен, жакшы ниеттүү болушчу.